Мересбай дайыма жалгыз конуп жалгыз үй жашаганды жактырган. Жаныңа коңшу конум деп бирөөлөр келатат десе түнү менен башка жака көчө качкан. Эч кимге эч нерсесин ыраа көрбөгөн. Бар болуп турса да оозунан жок дегенден башка сөз чыкпаган. Үйүнө эч качан конок чакырып коноктоспогон. Бирок бирөөлөрдүкүнө конок болгондон такыр качкан эмес. Кокус казактан дос тамыры, тааныш билиштери келип калса, өзүнүкүн эмес, өзүн жакшы көргөн бирөөнүкүнө тостуртуп сыйлатып, кийин башкаларга өзүм коноктогом деп мартаңдап мактанган. Ичи тар, көрө албас болгон. Неп адам жакын санадаштардын жакшылыгын көрүп калса, кантип жамандык кылсам деп жанын коерго жер таппай өлүп кете жастаган. Тааныган тааныбагандарга сырты акылдуу, сыйлуу, сымбаттуу, кадырбактуу көрүнгөн менен ичине калп уялап жалгандын жарганаты жашаган. Мартбай булардан сырткары элдин ажаатын ачкан. Колунда жокторго дайыма каралашып турган март байлар жашап өткөн. Мындайлардын укум тукумунан бери байлык кеткен эмес. Эл март байларды урматтап, уюткулуу бай же оордолуу бай деп сыйлап турган. Ошентип бай менен кедейдин арасы аз эле. Илгеркилер бай менен кедейдин арасы бир жуттук деген. Ал экөөнүн бири-биринен бөлүп турган ортодогу эле көрдүйнө болгон. Өлгөндөн кийин байлыгын эч ким өзү менен көрүнө ала кеткен эмес. Ошон үчүн аны көрдүйнө деп койгон. Эч качан атанын жыйганы балага байлык болгон эмес. Атанын жыйганын баласы чачып жок кылган. Калыгул ол уядан бир жолу «Олуям, эң кедей деген адам кандай болот?» деп сураганда, балдар, байлыгынан башка эчтемкеси жок адам эң кедей адам» деген дешет. Баатырлар. Биринчиси кайнаган өрттөн, каптаган селден, селт этип чочубаган, жаналгыш жоодон жалтанбаган, миңсан колдон коркпой жалгыз кармашкан баатырлардын баатырын баатырдын шери деген. Буга биздин манасыбыз далил. Экинчиси жоодо колу сынса колун, буту сынса бутун канжыгага таңып алып кармашкан, башы көзүнөн кан акса аарчып алып согуша берген баатырлар болгон. Мындайларды Көкжал баатыр дешкен. Буга Кошойдөө менен Чубакты айтсак жарашаар. Үчүнчүсү согуштун сырын да, ыгын да мыкты билген. Жоону жаскырып туруп жайлаган. Кара күчкө караганда айламалды артык санаган. Кайбирде калп качмыш болуп душманды буктурмадагы жоокерлерге салып берип жок кылган баатырларды Илекор баатыр дешкен. Буга Алмамбет менен Сыргак мисал болоор. Төртүнчүсү жоого жанына жолдош албастан жеке барып салгылашкан баатырларды Жеке баатыр дешкен. Буга Манастын 40 чоросунун ар бирин айтсак туура келер. Бешинчиси жоого жоокерлер менен чогуу кирип, бирок согушкандан коркуп, ичинен кантип качып кетсем экен деп, бирок антүүдөн жанындагылардан уялып, кармашкандан мурда кара жанын ойлоп, эптеп урушуп жүрүп келгендерди Ээрчиме баатыр деп атаган экен. Алтынчысы жоо келди деп дүрбөп чапкандар менен кошо кетип, Манастан менин эмнем кем деп куру намыска жетеленип барып айласы куруган, карабашын калкылап жүрүп аман соо келгендерди Арсыз баатыр дептир. Баса чет жактан келген душманын эмес, өз элин чаап, өз элин курутуп, өз элинен жылкы тийип келгендерди да Арсыз баатыр атаган экен. Бизде бүгүн дал ушул өңдүү өз элин талап тоноп, жон терисин сыйрып келаткан Арсыз баатырлар четтен чыгат. Азыр заманына жараша баатырлык кылгандар да өзгөрдү. Кокустан көчөдөн чоң ит чыга калып ар этсе, ойлонбой туруп шымын булгап жибере тургандардын баарын эле баатыр кыла баштадык. Мен айрыкча көркөм маданияттын өкүлдөрүнө, жазуучуларга, артисттерге, дегеле өнөр адамдарына Кыргыз Республикасынын баатыр деген наамдын берилишине караманча каршымын. Англиялык Адисон Жозеф деген жазуучу айткан экен. Өлгөндөр өз мүрзөлөрүндө көздөрүн даңктап мактаган жазууларды кокустан тирилип келип окуяда турган болсо, кайра баштан өлүшмөк деп. Бир жолу Сасыкбай деген досум чалып, Анатай Өмүрканов экөөңө баатырлык наам сурап, кесит аркылуу президентке кайрылайын деп жатам деп калды. Бирок Сасыкбай досумдун супсунун суутуп, Анатайды билбейм, ал эми мага чындап жакшылык кылгың келсе, мени жайыма кой. Баатыр болбой эле коеюн, тилегиңе ыраазымын досум дедим. Кудай жалгап ошондон кийин Сакем чалбай калды. Сыягы баатыр болгусу келбеген коркок киши менен сүйлөшкүсү келбей калды окшойт. Анан качандыр бир баатыр болгум келип, энем жапкан боз жуурканды айра тээп, түнү менен уктабай чыккан бала чагым көз алдыма тартылды. Бирок кашайып канча аракет кылсам да менден бир да жолу баатыр чыкпай койду. Армияда орус солдаттардын дуй деген жагын көздөй жапырылып, дуй болуп жүрүп эптеп 2 жылымды өтөп, ат башыга аман эсен кайттым эле. Мага баатырлыкты өлүп калбай, өз мекенине аман эсен кайтып келгендик үчүн ошондо берсе болот болчу, бирок анда беришкен жок. Бул бир.
студент кезимде шаардын кайсыл ишпанасы бир күнү башка чаап кетет деп абай чаап берген 3 тумактын улам бирин кийип баратпай досун ээчип жүрүп кимуну эптеп септеп бүттүм эле. Окубагандарга да эң сонун уя болгон филфакты өлбөй бүтүргөн эрдик үчүн деп баатырлыкты ошондо берсе болот эле. Бирок мында да беришкен жок. Бул эки. Эми минтип калжайып карып, бала бакыралуу, неберелүү болуп, анда-санда Зейнет чоң кыйкырып койсо дүкөндүн артына жашына калган. Бир жака чыгарда досум Нуралыны чакырып алып, ал машинасын дарбазага такап токтоору менен ичине кире качып жумушка барып келип жүргөн менден баатыр жасагыңар келеби? Эл эмне демек эле деп эле адамдардан куурчак жасап ойноп каалаганыңарды кыла бересиңерби? Болуптур, эл эчтеке дебесин. А бирок Кудай эмне дейт? Дедим. Ден соолук. Табияттын 4 мезгили сыяктуу эле адамдын да жазы, жайы, күзү, кышы болот экен. Жазы менен жайын жакшы эле көрдүм. Бүгүн эми өмүрдүн күркүрөгөн күзүндөмүн. Толуп ташып, мөмөлүү дарактай мөмөмдү да көлөкөмдү да төгүп өтөйүн. Каалагандар жемишимди терип жесин, каалагандар көлөкөлөп эс алып кетсин деп турган кезим. Жаштарды карасаң баары эле карыгысы келбейт, бирок баары эле узак жашагысы келет. Узак жашаган адам акыры карыйт да, туурабы? Балким жаштык мастык деп ошон үчүн айтат окшобойбу? Жалындап турган жаш кесиңде көзүңө башкалар тургай, өзүң да көрүнбөй калат эмессиңби? Жаш кесиң жалаң мээнеттен турса, мээнет менен келген карлык жалаң дөөлөттөн турарын да көрүп келет атпайбызбы? Карлык дегендин да өз каадасы бар. Адам улгайганда өзүнөн кийинкилерге акыл айткысы эле келип калган менен, чындап келсе акыл угаар адамдар да аз болот экен. Карлык ушинтип акылын айттырып, айжылдын амандыгын, эл журттун эсендигин тилетип, жакшылыгын каалатып келет экен. Карлыктын касиети да каадасы ушунда окшобойбу? Азыр алдымды карасам кыядан ооп бараткан күн, төмөн түшүп бараткан жол, артымды карасам кар кечип чуркап жүргөн балалыгым, андан берки көк менен жердин бетин бербей, көк закын болгон жондо мени ээрчип келаткан өмүр жатат. Алар менен буга чейин канча жолду чогуу бастым, дагы канча жолду чогуу басар экем деп, өмүрүмдүн ар бир күнүн акыркы күнүмдөй аяп жашап калган кезим. Илгерки кишилер эмнегедир бирөөлөр уурдап кеткенден бетер. Эртең менен сыртка чыгып эле адегенде асмандагы күндү карачу, кечкисин айды карачу, ай менен күн ордунда турганын көрүп алып анан жашоо тирчилигин улачу. Илгерки кишилер айдын, күндүн амандыгын тилеп, айга, күнгө табынып, айдын бетине чаң тийгизбей, күндүн бетине күл тийгизбей жашап өткөн экен. Бүгүн да мен ошентип, о Кудай, Кыргыздын ушул күнү бүгүн кырсыксыз баткайлы, Кыргыздын ушул күнү эртең кырсыксыз аткайлы, айы менен жаны аман болгойлу деп тилөөчү болдум. Өмүр азайган сайын өзүңдүкүнөн мурда балдар менен неберелериңдин, эл журтуңдун ден соолугун тилеп калат экенсиң. Анан менин жашымдагылардын баары ушинтип тилеп жатты бекен, ушинтип тилесе экен. Карылардын баары ушинтип тилесек, артыбыздан келаткан жаштар жалаң жакшылыктын күбөсү болор. Кыргыздын кырсыксыз баткан күнү эртең кырсыксыз атар. Кырсыксыз аткан ар бир таң өзү менен эл жерге жакшылыгын ала келер деп ойлоп калат экенсиң. Өткөндө Кыргыздын даңктуу уулу, СССРдин эл артиси, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, художник жана чоң актер Сүймөнкул Чокморовго Куран окутканы бардык. Эл шаардан андан-мындан агылып аябай көп келди. Биз Нуралы, Жали болуп маркумду эстеп сүйлөшүп турдук. Жали айтып калды: киномду өткөрөм деп Москвага командировка алып, 2 иштен 1 иште ошол жерде ооруп жаткан Сүймөнкулду көрө кетейин деп издеп барсам, бир тууган агасы Эсен аке палатасынын оозунда башын жерге салып олтурган экен. Алыгандай десем болбой калды окшойт. Бөйрөгүмдү берейин десем врачы: эми анын зарылдыгы жок, өзүңүз да бөйрөксүз каласыз. Бөйрөк сала турган стадиядан өтүп кетти, акыркы сааттарын жашап жатат деди. Сен муну Сүймөнкулга айта көрбө деди акырын. Мен палатага кирип, сүкөмдүн колун кармап учурашып, жанына көчүк бастым. Ошондо карасам машинканын илгерки бозомтук кагасына окшоп, кайран жигиттин өңү өчүп бараткан экен. Күн кызарып батса, адам кубарып батат экен. Атактуу актер чалкасынан жаткан калыбында сүйлөп жатты: рахмат Жали, көрө кетейин деп келгениң үчүн, жыйган байлыгың да, дүңгүрөгөн атак даңкың да, алган сыйлык наамың да, сөгүшкөнү менен өбүшкөнүң да ден соолуктун алдында сокур тыйын карызбайт экен. Ушул оорукананын короосуна таң атпай дворниктер келет.
жыргап тамашалашат. Тамашалары чымчыктын сайраганындай кулагыма таттуу угулат. Анан шыпырыкларын алып жер шыпырып кирет. Аларды карап туруп ушунчалык суктанам. Тим эле көзүм чачырайт. Кудайым ага, эй Сүймөнкул, ден соолугуңду кайрып берейин. Атак даңкыңдын, алган наамыңдын баарын таштап салып туалет тазалайсыңбы дечи болсо. Билесиңби Жали, ушул оорукананын туалетин таңдан кечке дейре тазалайт элем. Тазалаганда да бир жерине кыпындай кир калтырбай, жалтыратып, мелтиретип тазалайт элем деп атпайбы Сүкөм. Сүкөмдүн бул айткандары жан дүйнөмдү бир заматта аңтар теңтер кылып жиберди. Ал укул айткандай, бу адам дегениң да бир бечара болот турбайбы? Өлгөндө сени менен көргө жалгыз гана көлөкөн кошо кетпесе, сыйлык наам дегендериң, атак даңк дегендериң кошо кетпейт экен да. Баса Сүймөнкул Чокморовдун, кадимки Юрий Владимирович Андроповдун, анан ошол Гүлгүндөй жапжаш кезинде Ат баш райондук аткаруу комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп иштеп турган, тирүү болгондо эл үчүн ак кызмат кылып берүүчү мыктылардын бири боло турган менин акем Темиров Султангазынын оорусунун диагнозу үтүр чекитине чейин окшош болчу. Раматтылык акем да, ой, Андропов айыкпаган, Сүймөнкул айыкпаган оорудан мен айыгат билем деп Сүймөнкул менен бир палатада жаткан чагымда эле үмүтүн үзүп салып, 83-жылы келбес жакка кете берди. Ошондо Сүймөнкулдун кан тамыры бүт тешилип бүткөндүктөн гемодиализди кое турган чоло жери жок калып, айла кеткенде Москвада иштеп турган Чыңгыз Айтматов агабыз ошо кездери чет өлкөдөн жаңы чыккан жасалма кан тамырларды алдыртып жөнөтүп, бир топ жылга Сүкөбүздүн өмүрүн узартып калган. Азыр ойлосок, бүгүнкү катетерлер ошол жасалма тамыр окшобойбу? Кагылайын ден соолугай, канткенде сенин кадырыңа жетер экенбиз. Жалиден кийин Сүймөнкулду Нуралы эскерди. 90-жылдары го, а кезде иленчил жаш кесиптинде иштеп жүргөн кезим. Сүймөнкул байкем ага көп келчү болгон. Ооруканага барып жата калып, гемодиализден туруп эле бизге жөнөчү окшойт. Эмнегедир ал ошол кездери өз катарындагы аттуу баштуу адамдар менен сүйлөшкөндөн тажаган жанга окшоп, карапайым адамдар менен сүйлөшкүсү келип, карапайым адамдарды көздөй качып калганын байкадым. Ошондой күндөрдүн биринде ал мага арык, шадылуу манжаларын көргөзүп, Нуралы, эртелиге чык комуз чертчү элем, эми черте албай калдым. Манжаларым комуздун кылын басканда эч нерсени сезбей, жансыз болуп калчу болду. Жансыз колдон күү да чыкпай калат экен. Жан өчө баштаганда баары өчө баштайт окшойт, деди. Бир таң калыштуусу, Сүймөнкул байке ушул сөздөрдү кейибестен, өкүнбөстөн, жөн эле келди кетти сөздөрдү айтып аткансып айтты. Атактуу художниктин Саякбайды тарткан манжаларын, атактуу спортсмендин волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасында ойноп, топту такай биринчи линияга кадай чапкан манжаларын, атактуу актердун күрүкчтөп кирип турган дайрада сүлүк кара деп жашын төгүп көлдөтүп, кара ташты кучактап турган манжаларын кайрадан кунт коюп карадым. Карасам кайран кишинин кум сарган манжалары каны качып, чапкан чөптөй куурап саргарып соолуп бараткан экен. Биз Сүймөнкулдан келатып Байтиктеги мүрзөлөргө кайрылдык. Атабейитке, Айтматовго, ал жердеги репрессиядан курман болгон аталарга, канкор бийликтен курман болгон балдарга Куран окуп келатып, Нуралы экөөбүз такай ушул жерге токтоп, мында жаткан маркумдарга да Куран окуй кетмей адатыбыз бар. Бул жерде Байтик Канай уулу, атактуу манасчы Балык Ооз Кумар уулу, Нурага Абдрахман уулу, Таттүбү Турсунбай кызы, Элчибектин жубайы Алтын жеңе, Түгөлбай Казаковдун кызы Мунара, Алым Токтомушев, Шербет Келдибекова, Нуралынын наристе небереси, менин таластык кудам Момун. Биз билгендер да, биз билбегендер да жатат. Анан ошол бейиши болгурлардын бири Шербет Келдибекова менен сүйлөшкөнүм эсиме түштү. Шербет да адамдын асыл эле го. Басып келатканда жердин денесин оорутуп албайын дегенсип аяп басып, сүйлөп атса да көңүлүңдү оорутуп албайын деп акырын, жай, жумшак сүйлөчү эмеспи да. Бир ирет күйөөсү алым менен үйүнө бара калып, эмне үчүн ушинтип басып, ушинтип сүйлөп калганын сурай кеттим. Шайло, анын сырын силер билбейсиңер. Анткени силердин жүрөгүңөр соо, меникиндей оорукчан жүрөк эмес. Мен болсо канча жолу операция болдум. Силердин жүрөгүңөр бекем жерде болсо, меники колумда. Мен жүрөгүмдү күн сайын алакандын отуна салып алып көтөрүп жүрөм. Колума таш же көң эмес, жүрөк көтөрүп келаткан соң, кокустан түшүрүп албайын деп акырын басып, акырын сүйлөп калганым ошондон. Жүрөгүнөн ооруган адамдардын баары ушинтип,
Бирөөлөрдүн көңүлүн оорутмак түгүл, кара жердин этин оорутуп албайын деп аяп басып, аяп сүйлөп калат. Жүрөгүм алаканымда, өзүм болсо Кудайдын колундамын деген эле. Мен Сүймөнкул менен Шербеттен кийин ушуларды эстедим. Баратбай, сен экөөбүз жамандыр жакшыдыр аксакал болдук. Ден соолуктун кадырын, адамдын баркын артыбыздан келаткан жаштарга айта жүрүшүбүз керек окшойт. Айтпай дебей койсок, чындыкты дудук кылып койсок, калпка тил бүтүп, көрүнгөн кесиптерден, сайттардан тура калып калпты чындык ойгулап, жалган жала жаап сайрап кирет тура. Көрсө баарынан акылдуу болуп көрүнгүсү келген адамдан коркунучтуу адам болбойт турбайбы? Калпка калк чыдабаган менен кагаз байкуш чыдай берет экен. Анан кагазтагылар чогулуп олтуруп, коомдук пикир дегенди түзөт экен. Ал эми коомдук пикир дегениң өзүн эч кимге зордуктаткысы келбеген обоң катындарга окшогон неме болот экен. Карыган кезде кайышчыл болбой, карыган кезде арызчыл болбой, жакшы карый билүүнүн өзү да чоң искусство экен го атаганат. Журтта калчу атак даңктын артынан сен чуркабай, атак даңк сенин артыңдан өзү чуркап турса, эл алдында жүзүң да жарык, өзүң да баладай таза болот эмессиңби? Мен атак даңктын эки түрүн билем. Бири акчасы ашып ташкан адам, ал да атак даңктуу. Ал тургай адамды акчасына, байлыгына карап баалап калган азыркы заманда, анын алдында бийлебеген адам бийлеп, жагынбаган адам жагынат. Андай акчалуулар Кудай теңирин тааныбай калганда айтматыпты да бийлеткиси келген. Экинчиси меникиндей супарасы курук болгон менен аты жыты улук, публичный атак даңк. Бирок бул жалган дүйнөдө экөө тең жалган, экөө тең азгырык, экөө тең алдамчы. Атак даңктын артынан түшкөн адам оңбой каларын, анткени ичинде шайтан ойноп турарын. Андыктан аны сен кубалабай, сени ал кубалап жеткен атак даңк ырыс кешиктүү болорун көрбөдүкпү? Баратбай, эми сен экөөбүз Кудайдан, биз өңдүү пайгамбар жашынан ашып кеткен адамдардын бирөөлөргө жасаган кыянаттыгын кечире көр, жаман карагандан аларды сактай көр деп тилейли. Бакыт. Кичинекей кишилерге чоң бакыттын деле кереги жок. Кичинекей кишилер кичинекей эле нерселерге бактылуу болуп кетет экен деп жазганым бар. Мен Бишкекке айылдан бир шым, бир көйнөк менен эле келгем. Досум Нуралынын чаар курткасын кийип кыштан чыккан өзүмдү дүйнөдөгү эң бактылуу адам катары сезгем. 3-чү курста курулуш отрядынан акча таап келип, биринчи жолу чолпон фабрикасынын лакталган туфлийин сатып алып кийгенимде эң бактылуу болгом. Анткени ага чейин андай туфлийди өмүрүмдө кийген эмесмин. Ата-энелүү балдарды ата-энелери сатып берген кийимгече, агалары менен эжелери салып берген акча тыйын бактылуу кылса, мени өзүм иштеп тапкан акчага сатып алган кийимдер бактылуу кылган. Менин бактым аябагандай көп болду. Азыр да көп. Ар бир эле адам бактылуу болгусу келет. Ал эми бакыт деген акыры келбей койбойт, келет. Бирок ар бир эле адам бакыт келген күнү үйүндө болбой, шаан шөкөттө же башка бирөөнүкүндө олтурган болот. Ошондуктан бакыт келген күнү дагы бир жака темселеп басып кетип калбай, үйүңдө боло көр кагылайын. Ошондо бактылуу болосуң. Кыргыз укмуштай таланттуу, акылдуу, мээси мыкты иштеген, кандай гана тил болбосун бат үйрөнгөн, каалаган нерсеге ийкемдүү, каалаган нерсеге жөндөмдүү, аябагандай өнөрлүү, намыстуу, чыдамкай, бирок аябагандай азел. Азелди бузуп алышта, азелди жоготуп алышта оңой. Нурал айткандай, кыргыздын бир эле айтма тубу болсо, орустун 1000 айтма тубу бар. Орус бир айтма тубун жоготсо да, оорду оңой менен оюлбай турган эл. Анткени артында 999 айтма тубу турат. Ошондуктан бир айтма тубубуздун кадырына жетип, бири-бирибизди аяп жашап, бири-бирибизди сактап жашоого биз кыргыздар милдеттүүбүз. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.